урматтуу айымдар, мен сиздерге моундай шарф палантиндин мастер-классын көргөзөйүн деп атам. Эми жүн менен иштегенден кийин биз деген өзүбүздүн колубуздан чыккан белектерди жасаганга үйрөнүш керекпиз да. Мисалы сиздерди бирөө конокко чакырганда эмнени подарка кыласыз деп ойлонуп турсаңыз, мен сиздерге бир жакшы бир совет берет элем. 30 грамм жүн аласыздар, 2 метр 20 сантиметр аласыздар. Эмени маргеланский шелкту, таза болбосо марляны, марля менен да көргөзүп берем кантип жасаганды. Анан биртке вискоза и ушундай шарфтарды жасап айымдарга эметсеңиздер болот. Бул жеңил эми. Биртке эле жүн кетти. 30-40 грамм эле кетет, мынакей. Көрүнүшү аябай сонун. Анан кийин моундай гүлүн жасап, белек кылып, конокко барыңыздар эжекелер. Ушул мастер-классына көңүл буруп, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Мен сиздерге кыска эле, анын бат 3 сааттын ичинде ушундай шарф жасаганды үйрөтөйүн деп атам. Айымдар, мынакей өзгөчө белектин раскладкасын кылдым. Конокко барабыз, белек кылайлы деп атабыз. Кандай белек кылсак болот? Эң оңой бир паста бат эле бул ушундай жеңил 30 грамм, 35 грамм жүн коротуп, 2,5 метр жибекти коротуп, таза болбосо марля. Анан ошонун баарын жакшынакай кооздоп, аябай кооз белек жасайбыз. Ушундай шарфик палантин болгону, мунун эмеси баягы этек жагын башкача кылабыз. Азыр мен мына көк вискозаны учтарына аралаштырамын. Ак жүндүн үстүнө салып кетем. Жүндөн даже чыгарып салып кетем да, мынтип ашырамын. Жүндөн да бир аз ашырамын. Көк вискозаны ушинтип салам. Негизи бул көк болбойт. Бул мен шарфты мындай ак өңдү кылгым келип атат. Нежный кылып, паутинка кылып эметейин деп атам да. Бирок мына учтарына, бир аз учтарына биз ушундай көк вискозадан аралаштырабыз. Бул деген бир башкача фактура берет и баягы четтерин бөлүп апапак болбой кооз болот да. Анан гүлүн дагы ушу көк гүл кылабыз да. Ошон үчүн биз бир аз бул жака вискозаны аралаштырып коебуз. Бир аз эле, көп эмес. Ошо четтерин эле ушундай эле кооздоп бөлүп эметип коебуз. Вискозаны өтө коюу деле салбаңыздар. Шарф болсо ушундай учу ушундай болот. 2,5 метр 2,20 эмени жибекти алыңыздар. Жибекти алып туруп, анан ошо 4 жагындагы кырларын, могу жактарын мындай эле кесип алабыз. Биягы ушту куйрак болсун. Анткени бунун могу жактарынын баардыгы кооз аябай. Анан эме болот да, мындай гүлгө окшошуп, завитушка болуп калат да, тармал болуп. Эми болсо мындай ак вискозаны алам мен. Ак вискозаны алып туруп, анан ушул эмеге көк вискозанын үстүнө ашырбай саламын. Өтө ашырбаймын. Бул жылтыраган жакшынакай ак вискоза шарфка аябай ылайыктуу экен. Мынакей. 2 сааттын ичинде, 3 сааттын ичинде бир белек жасап, анан кийин ушу конокко барса болот. Ушинтип, мынакей азыр учтарын тармалдап, учтарын кооз кылып, аябай нежный кылып ушундай ак вискозаны аралаштырып коебуз. И гүлдү дагы ушундай учтар менен жасайбыз. Ошон үчүн мен бул
эмелерди ушундай кылып атам. Мынакей эжекелер, шарфтын учун мен көргөзүп кеттим. Эми болсо, эми эжекелер, мен могу вискозаны бул жакка азыр төшөйм. Өтө кою кылбайм. Просто ар кайсы жерин эле жылтыратып эле коем, болду. Бул шарф ушундай эле болот, бирок аябай кооз дагы. И жука дагы. Астынан болсо мен маргеланский шелк салдым. Шелк жок болсо, марля салып койсо болот. Марляны ак кылбай, анан көк боекко боеп салыш керек да, башка өңгө боеп коюш керек. Анткени марля боеп калса, билинбей калат марля болгонун. Анан жука кылып эмесе, сонун аябай. Эми жибекке жетпейт, бирок шарф жаман эмес. Аябай жакшынакай болот. Эми мен мындайынан бүт салайын, анан кийин увалка кылардын астында дагы бир сыра сиздерге көргөзүп берем. Увалка кылдым. Бүт мындай прорезной декор кылдым. Бул жеңил шарф паутинка. 40 грамм жүн кетти. 2 метр 20 сантиметр шелк кетти, маргеланский. И мына эме вискозалар. Көк өңдүү, анан могу жерде ак өңдүү. Бул азыр нем болуп турам. Мен муну азыр эмне кылам? Мен муну азыр уксуска салам. Анан дайындайм да, кургатам. Кургагандан кийин бирке оформление кыламын. Но чачыктарын көрүңүздөрбү? Жакшынакай болуп мына чачыктары. Бул азыр суу болуп туруп, кургагандан кийин дагы өңүнө чыгып жакшынакай болуп калат да. Эми ак вискоза менен көк вискозаны аралаштырып эметтим да. Бул жеңил, аябай оңой. Бир жака конокко барам, бирдемке бир сыйлуу жакшынакай ушундай бир белек кылам десеңиздер, бул эмени, ушундай шарфты жасаңыздар. Жөн эле раскладка кыласыздар, бирке вискоза таштап коесуздар, моундай эмелерди кыркып коелу, анан жакшынакай кургатып, мен да булардын баарын оформление кыламын, жип менен, көк жип мененчи. Булардын баарын көргөзөм да, бул жыртыктарын именно ушундай кылып туруп кооздоп, анан мындай бирке мындай чогултам да, мынтип чогултуп коем жип менен, аны да көргөзөм мен. Эми мунун эмеси калды, мунун гүлү калды да, эми ошо гүлүн эме брошкасын, эме гүл брошкасын жасап, буга дагы кооздош керек болуп атат да. Эми мен азыр ошо гүлдү жасайын, анан сиздерге ошо гүлдүн кантип жасашын да көргөзүп берейин.